Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, жалпы кыргызстандыктар, Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, сак саламат турасыздарбы? Мен азыр бир кызык нерсеге туш болдум. Мындай айтканда элге сооктуу бир жагдайды чагылдырайын дедим. Азыр районунун Бужум айылында жайгашкан Ынтымак мечитине келип отурам. Бул мечитте азыркы учурда ошол бир аз ремонт талап кылып атыптыр. Ошол ремонт боюнча сиздерге кыргыз элинде бир аз кайрылып айтып дедик. Азыр мечитке кирип, андан ары сиздерге түшүндүрүп беребиз. Азыр биздин кыргыз элибиз кайрымдуу элден бир аз ошол мечиттеги оңдоп түзөө иштерине биз элден бир аз жардам сурайлы деп ушул Бужум айылынын Ынтымак мечитиндеги жамаатты сурам деле, ошондо элге кайрылуулу чыгарып бересизби депчи. Ошого мен ушул мечитке азыр куптан намазын окуганы келип отурабыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассалому алейкум. Саламатсыз. Алла разы болсун. Урматтуу эл журт, мына ушул сиздер көрүп турган Ынтымак мечитине алдыда кыш келип жатканына байланыштуу, суук келип жатканына байланыштуу ушул мечиттин могу полуну теплый пол, орус тилинде айтканда, же болбосо жылуулук полуну жасоо муктаждыгы келип чыгыптыр. Ошон үчүн азыр ушул тез арада күн суутуп кеткиче ушул жердин полуну жылуу пол кылып жасалыш керек экен. Анан бул жерге жалпы 300 миңден ашуураак, 350 миңге чейинки каражат керек болуп атыптыр. Алла разы болсун, бир адам 100 миң сом спонсор болуптур. Ал эми 200 миңге жакын суммадагы акча азыркы учурда керек болуп турат. Эгерде кимдир мен ушундай сооп иш кылам десе, төмөнкү экрандагы карта номерлерге өзүңүздүн көңүлүңүздөн чыккан сумманы которуп болсо дагы ушул берекелүү мечитке өзүңүздүн салымыңызды кошуп кетиңиз. Бул аянты чака деле, ушул жердин баарын усталар эсептеп чыгыптыр. 300 миңден ашуун акча, 300 миңден бир аз ашуураак акча ушул жерге азыркы учурда керек болуп турат, жылуулуктуу үчүн. Албетте сиз кошкон салым бул албетте Алланын ыраазычылыгы үчүн, ушул мечиттин жамааты баарыңыздарга дуа кылат чындыгында. Андыктан келиңиздер жалпылап колдон келишинче жардам берели.